Негизи Кыргызстан өзү жакшы акыбалы. Кыргызстан жакшы Кудай буюрса. Анан эми биздин деле оюбуз көрүп атасыңар да ушу иштеп, иш орундарын түзүп, мен дайым оюмда ушу ачан силерди бир Кыргызстанга алып келет экенбиз деген ой түшөт, иштеп жүрөбүз. Кудай кааласа баары жакшы болот да, тынч болгула. Колдон келишинче жардам жөнөтөбүз. Өзүңөр аман болгула. Биз керек болсо силерге жардам беришибиз керек. Макулбу, силер тынч болгула. Талаада жүрөсүңөр. Үйдөн чыккандан кийин 7 кадам чыкканда мусафирсиң дейт го, силер мусафирсиңер. Ошон үчүн аман болгула. Мына пандемия бизде да башталды, Россияда. Москвада основной, Санкт-Петербургда бияка киргенде Кудай кааласа келбесин дагы 357 адам, ошонун ичинен 16сы жакшы болду, 350 адам дагы эле жатат. Ошондо мына ойлонуп ушунча аксакал жаштар акылдаштык ушул жерде Иркутскдун өзүндө 15 миңдей мигрант жашайт. Область боюнча 45 миң адам жашайт. Ошолордун бала чакасы, ошолордун иштебей калган маалы, азыркы карантинде токтоп калат дагы, аларга акча дагы төлөнбөйт. Ошентип биз чечиштик, ар бир айыл өкмөттү өзүнчө акча топтоп, ушу пандемия карантин бүткүчө, мисалы 16-сынан баштап 30-на чейин апрелде токтотулду. Ошого чейин көптөгөн ушул жерде кыйналып, токойдо иштеп атышат, кыйналып, бойлода иштеп атышат, кыйналып, ар бир жерде сторож болуп иштегендер көп да, жалданып. Ошолорго сак болойлу деген ой менен биз да ушул жерде түзүп, ар бир райондо дактардыгында бүгүн түзөбүз, колдон келишинче өздөрүнүн жардам кылып, ушул жерди оор бүткүчө сактап калса деген ойдобуз. Мына ошентип акылдашып макулдош. Андан кийин жакшылык болуп кетсе, Кудай кааласа, колдон келишинче жардам жөнөтөбүз. Ошону силер менен акылдашып сүйлөшүп коеюн деген ой деле. Негизи Кыргызстан өзү жакшы акыбалы. Бизде эми Кудайга шүгүр, эми өзүңөр угуп атасыңар да, мына массалык маалымат каражаттарынан биз дагы ушу умрага барганда, ушу сырт жакта окуп жүргөн студенттерибиз, кээ ушул ооруга чалдыгып анан келип, бүгүнкү күндө 44 болуп калды. Эми бирок баардыгын ушул Кытайда чыккандан бери Кыргызстанда деле ушул оорунун алдын алуу боюнча бир топ иштер жасап аттык. Президентибиз башында туруп, өкмөт башында туруп, жерлерде жергиликтүү бийликтер аракет кылдык эми. Бирок эми азыр 44 болуп атат. Анча-мынча контакттар бүт анализдерин тапшырды, контакт болгон адамдар да көбөйүп атат эми. Кудай сактасын деп баардыгы аракет кылып атабыз да. Эми ушундай оор экен эми. Этият болуш керек, баардыгыбыз үйдөн чыкпай. Мына өзүңөр дагы айтып атасыңар эми. Талаада жүрүш деле кыйын. Өзүңөр аман болгула, тынч болуп үйдөн чыкпай, ошо Россиянын койгон талаптарын сактап. Эми биз Россияны көргөнбүз да. Мен да силерге окшоп ошо Россияда бир 10 жыл, 12 жыл жүрдүм. Ошо азыркы айтып аткан, сиз айтып аткан жумуштардын баардыгын өз терибиз менен өткөрүп иштегенбиз, ошо кыйынчылыктарды көргөнбүз да. Ошон үчүн өзүңөр аман болгула, тынч болгула. Бирок Россия медицина жетишкен, билесиңер, баардык жагынан жетишкен, Кудай буюрса тез эле чыгып кетет деген ойдобуз. Анан бизде деле ошол аз сырт жактан жардамдар келип атат. Мына Кытай, эң негизгиси Кытай жеңди бул ооруну. Анан эми биз дагы мына Кытай менен, ошо Россия менен кээ бир достор менен баягы побратимий шаарлар бар, ошолор дагы бизге көмөктөрдү көрсөтүп атышат. Азыр эми Ош шаарында Кудайга шүгүр бир эле ошол Лондондо окуган студент кыз экен. Ошол учуп келип, анан андагы аэропорттон кармап азыр ошол больницада дарыланып атат. Анан бирок башка мына райондордо чыккан оорулар дагы ушул биздин областной больницада келип дарыланып атышат да азыр. Ош областтык больницасында. Анан Кудай сактасын деп жакшы эле, баардыгы жакшы деп айтайлы. Кыргыздыкы ушул да больницада жатканда дагы кирип, эми кандайсың десе жакшымын дейт да. Ошон үчүн Кудайга шүгүр деп азыр аракет кылып атабыз эми. Мына кечээ ошол Кубанч айтып калды, Иркутскиде балдар чыгып сүйлөшөбүз деп атат деп. Анан алар өзү кыйналып жүрсө, анан бизге жардам берет экен. Кой өздөрү тынч болсун деп айттым эле. Анан эң негизгиси мына ушул көңүл, баягы кыргызда жакшы сөз бар, ушундай
mezgilde surap koyat go, surap koygonlarga çogulup men ayga sүйүндүm. Анан өзүңөр тынч болгула эң негизгиси. Geçen günde çeyin bizden şu neme geçen günde çeyin bu aktualni bolçu. Geçen Rusya prezidenti buyruk çağırganga çeyin biz hareket kıladık. Bu eş bolsa bir aparatты alып berişke же kalat bir nese jumşap berişkeçi. Anan geçen buyruk çıkandan keyin bu jerde subota gününden başlap iş toktop başladı. Anan akıldaşı aksakalda men turup kaldık. Turamasak oldu. Emin buna oradan çıksak daha jardam berişke hareket kılarız degan ümittöbüz. Эми, Нурбек, айттым го, бизде бардык Кудайга шүгүр. Мына силердин эң чоң бизге жардамыңар мына сурап койгонуңар жакшы. Силер талаада жүрөсүңөр, мен өзүм талаада жүргөнмүн. Билем, ал жерде ар бир тыйын эсептелүү болот. Анан өзүңөр аман болгула. Биз керек болсо силерге жардам беришибиз керек. Макулбу, силер тынч болгула. Талаада жүрөсүңөр. Үйдөн çıkkandan keyin 7 kadam çıkkanda musafırsın deyip ko, sizler musafırsınlar. Şu için aman bolgular. Biz Kuday buyursa sizlere jardam berip şu kalıp keleriz Kuday buyursa. Anan hazır bardığı şükür. Ayağınday ötedinle eme olup kalgan jok. Un, azık түлүк bardığı Kudayga şükür. Bir gana uşul medikler gana kişine kıynalıp atsak, biroq paka uşul menen turup kalsak öspöy. Anan jetişebиз bardığına. Anan hem aldın ala daярданып атабыз да, медиктерге болгон халаттар, баягы тепловизорлор, бет кап дегенде маскалар, ошогон нерселер менен аракет кылып атабыз. Эми чын айтыш керек, анча-мынча нерсе жетишсиз керек экен. Биздин медицинанын акыбалын билесиңер да. Бирок Кудайга шүгүр мына бардыгын алдын ала аракет кылып атып бир топ жетишип атабыз. Мына маскаларды рахмат өзүбүздүн да ишкерлерибиз бар экен, мына түнүгүнү тигип атышат 10 000, 15 000ден. Kırgız bilesingер намыскер мындайга келгенде бардыгы бир муштундай биригип азыр бир тууган болуп иштеп атышат түнүгүнү бардыгы. Макулбу, рахмат. Эң негизгиси мына топтолуп аксакалдарыбыз отурат, бардыгы келип сурап койгонуңарга мына биздин мэриянын кызматкерлери дагы сүйүнүп атышат менин коллективим дагы ушу Россиядан чыгып сурап атышыптыр. Азыр эми мындай чын айтыш керек, өтө деле баягы кыйналып мындай жардамга муктаж эмеспиз азыр. Бардыгы шүгүр деп турайлычы. Ушул боюнча эле кармалып калсак эң жакшы болгон болот да. Азыр бардык жерлерде аракеттер күчтүү болуп атат. Жергиликтүү бийликтер мына президенттин башында туруп президентибиз. Анан өзгөчө абал кирди да көрдүңөр. Кара өзгөчө абал кирип азыр Ош, Бишкек шаарларына, Кара Суу, Ноокат райондоруна өзгөчө абал киргизип азыр түнүгүнү комендантский час болуп иштеп атабыз азыр. Эл Кудайга шүгүр туура түшүнүү менен кабыл алып азыр үйлөрүнөн чыкпай жатышат да. Ошо кандай өзүңөр жумуштарыңар жакшы элеби? Aman bolуңуздар, тынч болуңуздар. Кыргыз элибиз аман болсун. Кай жерде жүрбөсүн, кыргыз деп жүрөгүбүз созгот, өзүңүз билесиз. Новосибирскеде жүрүп иштеп, ушундай нерселерге жетишип атасыз. Рахмат. Биз сизди колдойбуз. Кыргыз элибиз olsun, Kuday buyursa Kırgız elimiz başka bir memlekete aylanıp diye şey isteriz. Rahmat buyurun. Kuday buyursa çok rahmat. Senin razı. Rahmat. Elimizde cırlatır zaman gelişini Allah bizi nasip etsin. Rahmat ya Allah. Çok rahmat ha. Çok rahmat.